Тоолуу Чоң Алай районунда кышкысын бир ай бою абанын температурасы -35 болот. Калган мезгилдерде 20-нын тегерегинде. Аба ырайы катаал аймакта электр энергиясы да жок. Туристтерди кабыл алуучу бул борбор күндөн электр энергиясын алуу ыкмасын иш жүзүн ашырган. Абдрасул Ахматов алгачкылардан болуп Памир Алайда бул ыкманы иштетүүгө белсенген. Күн станциясынын жана күн коллекторлордун жардамы менен автономдуу иштөө системасы ушул аймакта ишке кирди. Курулуштун өзгөчөлүгү да тоолуу катаал шартты эске алуу менен жүргөн. Анткени купольный конструкциялардын ичинен эң туруктуу конструкция болуп эсептелинет. Жер тирөөгө, шамалга, карга, нагрузкага. Бунун үстүнө почти кар токтобойт. Бирок расчеты боюнча бул 2 метр карды көтөрүш керек, суу карды. Жер тирөөгө айтыш кыйын, но вообще эле жер тирөөгө абдан туруктуу болот. Анан ичинде жылуулукту сактаганы абдан жакшы сактайт жылуулукту кылыш үчүн. Анан эми эң негизги кандай конструкция болбосун, мындай кардуу жерде курганда бул жылуулугун сакташ үчүн утеплить этиш да. Канча жакшы утеплить этсең, ошончо ойлогон максатыңа жетесиң да. Талдык ашуусундагы туристтерди кабыл алуучу жайда электр энергиясын толугу менен күндөн өндүрүп чыгышат. Жакшыл технологияларды өндүрүүнүн алкагында өлкө боюнча кышкы туризмди өнүктүрүү багытын тандаган Абдрасул Ахматов 3450 метр бийиктикте турган эс алуучу жайды иштетип баштаган. Туристтердин көпчүлүгү бул жайдан 80 чакырым алыстыкта турган Леринпигине багыт алып келишет. Андыктан чет өлкөдөн келген туристтер үчүн мындагы шарттар маанилүү. Бул үчүн атайын кеңештер да берилген. Андан кийин Абдрасул акеге биз бизенден дагы консультация берип, бул ысык сууну атайын өндүрүүчү коллекторлор дагы коюуга жардамдашып көмөктөштүк. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө ушул гостиницадагы душ, кухнядагы ысык суунун баарысы ушу күн нуру менен жылып иштетилип атат. Андан тышкары бул гостиницада 5 киловаттык электростанция коюлган. Ошо 5 киловаттык электростанция ушул гостиницанын толук муктаждыгын жаап атат. Ал эми 30 киловаттык микрогезди иштетип, суудан электр энергиясын алып, жергиликтүү жана сырттан келген туристтерди тейлеп жаткан бул эс алуучу жайдын ээлери да натыйжалуу иш алып барышууда. Электр энергиясы жок аймакта кол коошурууга отуруп калбаган жеке ишкерлер бул ыкманы ишке ашыруу үчүн бир топ кыйынчылыктарды баштан кечиришкен. Бул азыр 30 киловатт болуп атпайбы? 30 киловатт электр энергия чыгарыш үчүн канчалык диаметр труба менен алып келиш керек сууну, канчалык перепадтан алып келиш керек. Канча бийик болсо, ошончо давление көп болуп, ошончо көп электр энергия чыгарат да. Основной расчет ошодон кыйналдык биз. Ана эми азыр биз кылганыбыз конкретно эти жакта таштын астында, талдардын астында бир накопитель дамба сыяктуу жасаганбыз. Ошол менен бул жердин разницасы 45 метр. 45 метр деген сөз 4,5 атмосфера давление пайда кылат экен. Узундугу 270 метр труба тартылган. Ошо жерди чукуп, экскаватор менен чыгып, көмүп алып түшкөнбүз. Ош областында Кыргызстандын туризм жаатында энергетикалык жана ресурстук натыйжалуулукту илгерилетүү долбоору чакан жана орто бизнес өкүлдөрүн жеке сектор үчүн жашыл каржылоо жана туруктуу туризм иш-чарасын өткөрдү. Анда катышуучулар электр энергиясын жана ресурстарды үнөмдөө боюнча ыкмаларды үйрөнүп, тажрыйбалар менен таанышып чыгышты. Себеби дегенде биз бүгүн туризм деп эле туристтерди кабыл алып жатып эле экология жагына дагы көбүрөөк көңүл бурушубуз керек болуп жатат да. Себеби дегенде бүгүн эле туристтерди кабыл алып жатканда эртең 10 жылдан кийин кандай болуп калат? Ушул жака көңүл бурушубуз керек да. Себеби дегенде эгер таштандыларды карабай эле таштай бере турган болсок, 10 жылдан кийин кандай ситуацияга келип калат? Ошону айтыш кыйын. Ошону биз эртерээк үйрөтүп, тажрыйба бөлүшүп иш алып бара турган болсок, жакшы эле болот го дейм да. Иш-чаранын максаты айланбай экономиканын максаттары үчүн туризм тармагындагы чакан жана орто ишканалардын иш-аракеттерине жашыл чараларды киргизүү ыкмалары боюнча маалыматтуулугун жогорулатуу болуп саналат. Катышуучулар туруктуу керектөө жана өндүрүш, айланбай экономика жана курулуш, жашыл бизнестин моделдери жана финансылык мүмкүнчүлүктөргө жетүү жана башкалар боюнча маалыматтарды алып, тажрыйбаларга ээ болушту. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.